Күн сайын интернет айдыңында түрдүү жаңылыктар чыгып, коомчулуктун назарын буруп, соцчеленин колдонуучуларына жем таштайт. Бүгүн алардын айрымдарына эмнеге рубрикасынын алкагында токтолобуз. Биз менен бирге болуңуздар. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Азербайжанга 19-20 апрелде болгон расмий иш сапары аяктады деп билдирди өлкө башчысынын басма сөз кызматы. Айта кетсек, расмий иш сапарынын биринчи күнүндө мамлекет башчысы Баку шаарындагы Ардак аллеяга барып, Азербайжандын улуттук лидери Гейдар Алиевдин жана анын жубайы Зарифа Алиеванын элесине таазим кылган. Ошондой эле кыргыз делегациясы Шейиттер аллеясында Азербайжандын курман болгон баатырларынын элесин эскерген. 20 апрелде Загулба президенттик сарайында эки өлкөнүн лидерлери Садыр Жапаров менен Илхам Алиевдин расмий жолугушуусу болду. Аземден кийин мамлекет башчылары тет-а-тет форматында, андан соң кеңейтилген курамда сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Азербайжандын президенти Илхам Алиевдин жана анын жубайы Мехрибан Алиеванын атынан президент Садыр Жапаров менен жубайы Айгүл Жапарованын урматына расмий кабыл алуу болду. Бул тууралуу Азербайжандын президентинин маалымат кызматы кабарлады. Бул маалымат интернет тармагында бир катар сүрөт, видеолор менен коштолуп, бөлүшкөндөр менен катар комментарий калтыргандар көбөйүүдө. Алардын басымдуу бөлүгү президенттин жубайы менен тартылган сүрөттөргө көбүрөөк пикир калтырып, үй бүлөлүк бакыт жана президенттин ишине ийгиликтерди каалашууда. Ал эми кийинки маалыматты айдоочулар көптөн бери күтүп келген жаңылык десек туура болот. Анткени интернет тармагында өлкө аймагында акыркы 2 күндө АИ 92 үлгүсүндөгү бензин 70 тыйынга, дизель майы болсо 1 сом 10 тыйынга чейин арзандаганы жарыяланды. Бул тууралуу расмий маалыматты монополияга каршы жөнгө салуу кызматынан кабарлашты. Мекеме берген маалыматтарга ылайык, учурда республикада күйүүчү майлоочу майдын жетиштүү кору бар. Бул өз кезегинде рынокто баанын турукташуусуна оң таасирин тийгизүүдө. Күйүүчү майлоочу майлар рыногу монополияга каршы органдын туруктуу көзөмөлүндө турат. Күйүүчү майлоочу майларга баалардын негизсиз көтөрүлүшүнө жол бербөө боюнча системалуу түрдө зарыл иштер жүргүзүлүүдө деп айтылат маалыматта. Дал ушул билдирүүдөн соң соц тармактын колдонуучулары жагымдуу пикирлери менен катар алдыдагы күндөрү дагы арзандап, мурунку калыбына келсе деген пикирлерин жазышууда. Мындай комментарийлерге айрымдары жооп кылып, сабыр кылып турсак дагы ага жетебиз дегендер бар. Интернет айдыңында көп талкууга алынган маалыматтар менен бөлүшүүнү улантабыз. 19 апрелде Сауд Арабиясынын ажылык жана умра министрлиги 2022 жылдагы ажылык сапар үчүн Кыргызстанга жалпы 2766 квота бөлдү. Бул тууралуу маалыматты муфтияттан кабарлашты. Ажылыкты уюштуруу боюнча Сауд Арабия чукул маалымат тараткандыктан улам убакыттын тар экендигин эскертүү менен 2019-2020 жылдары ажылык сапарына баруу үчүн электрондук тизмеге катталып, кезек күтүп турган талапкерлер 25 апрелден тарта төлөмдөрдү жүргүзө баштайт деп жазылат маалыматта. Азырынча төлөмдүн суммасы айтыла элек. Ажылык сапарынын төлөмдөрү 5 күн ичинде жүргүзүлүүсү шарт. Сауд Арабиясынын ажылык жана умра министрлигинин чет элдик ажыларга койгон талаптары ажыга баруучунун жашы 65 жашка чейин болуусу керек. Ошондой эле COVID-19 илдетине каршы эмделген болуусу шарт. Мындан сырткары Сауд Арабиясынын аймагына киргенге чейин 72 сааттын аралыгында COVID-19га каршы тапшырылган тесттин терс жыйынтыгын тастыктаган күбөлүктүн бар болуусу керек. Бул маалыматка 3000ге жакын адам жакты белгисин койсо, 1000ге жакын адам комментарий калтырган. Буга чейин жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгы оң рулдуу унааларды такси кызматына пайдаланууга тыюу салууну көздөп жатканы айтылган. Бул жаатта атайын мыйзам долбоору дагы даярдалып жатканы айтылган. Анткени менен Кыргызстандагы таксилердин дээрлик 90% оң рулдуу унаалар экени белгиленди. Эгер мыйзам долбоору кабыл алынса, миңдеген айдоочунун ишсиз калуу коркунучу бар. Эске сала кетсек, жол кырсыктары оң рулдуу унаалардын айынан болуп жатканы белгиленип, мындай мыйзам кабыл алуу сунушу түшкөн. Бул маалымат интернетте кызуу талкууга жем таштаган. Ушул учурга чейин аны бөлүшкөндөр менен катар өз пикирлерин калтыргандардын саны токтой элек. Комментарийлердин көпчүлүгү сунушталып жаткан аталган мыйзамга каршы экенин жазышууда. Интернетте дагы бир маалымат көп талкууну жаратты. Анткени буга чейин эл аралык спорттук мелдештикке барган спортчуларыбыздын кийип бара турган формалары талкуу жаратып келген. Эми мындай көрүнүшкө чекит коюларына аз калды көрүнөт. Себеби интернетте спортчулардын кийиминин үлгүсүн тандоо сунушталды. Кыргызстандыктарга алдыдагы эл аралык турнирлерге улуттук кураманын кийиминин шөкөтүн тандоо боюнча маалымат тарап, ал сүрөт аркылуу жарыяланды.
дене тарбия жана спорт башкармалыгы ар бир катышуучунун бүтүргөн иштеринин материалдарын Инстаграмдагы расмий баракчасына жарыялады. Спорт департаментинин социалдык тармактардагы баракчасы аркылуу добуш берсеңиздер болот. Эске салсак, буга чейин сынак жарыяланган ага кесипкөй дизайнерлер гана эмес, жаңы үйрөнүп жаткандар, студенттер жана башкалар дагы катыша алышат. Мындай маалыматка 3000ге жакыны лайк басса, 500ге жакыны комментарий калтырган. Программаны дагы да болсо жагымдуу маалымат менен жыйынтыктайбыз. Монголиянын Улан-Батыр шаарында өтүп жаткан грек-рим күрөшү боюнча Азия биринчилигинде грек-рим күрөшүнөн 60 кг салмакта алтын медаль тагынган Жоламан Шаршенбеков финалдык беттеш ийгиликтүү болгонун билдирди. Анын айтымында грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстандын командасы Азия чемпионатына катуу даярдык көргөн. Грек-рим күрөшүнө, спортко өмүрүбүздү арнап келе жатабыз. Ушуну менен эле токтоп калбайбыз. Кудай буюрса, олимпиадаларга катышып, көп жолу олимпиадалык чемпион болобуз деген үмүттөбүз, деди ал. Ошондой эле ал Азия биринчилигинде грек-рим күрөшүнөн 63 кг салмакта чемпион болгон Тынар Шаршенбеков бир тууган агасы экенин айтып, күрөшкө келүүсүнө агасы себепчи болгонун белгилеп, ыраазычылыгын билдирди.